Абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин миссия талашындагы китеби орус тилинде жарык көрдү. Эгемендүү Кыргызстан менен саясий өмүрү жашташ саясатчынын бул китебинде өлкөдөгү жыш саясий окуялар жана ал окуяларда маанилүү ролду ээлеген Өмүрбек Текебаевдин иштери экенин сүрөттөлгөн. Ооба, жаңы Кыргыз тарыхында узак убакыт оппозицияда болгон, эки жолку революциянын башында турган адамдардын бири, өлкөнүн башкы законун жазган адамдын тагдыры, саясий өмүрү бир китепке батпас анык. Алдыда дагы талай китептер, илимий иштер, мемуарлар жазылары турган иш. Убакыт өткөн сайын кээ бир деталдар унутуп калат экен. Ал деталдар маанилүү деп айтсам болот, анткени ал ошол саясатчылардын психологияларын, ошолордун мамилелерин, ошол кездеги ойлорун жана иш аракеттерин чагылдырат. Кийинки муундарга, кийинки бийликтерге, президенттерге, деги эле бийликке барган адамдарга жакшы сабак боло турган кээ бир учурлар болду. Өмүрбек Текебаев деген ысымды Кыргыз конституциясынан бөлүп кароо мүмкүн эмес. Эгемендүүлүк алган соң Текебаев конституциянын өз вариантын сунуштап, 19 жылдык тынымсыз күрөштөн соң 2010 жылы Текебаевдин деп аталып жүргөн Кыргызстанды парламентаризмге бурган конституциянын кабыл алынышына чейинки татаал жол, тайгак ашуулар бул китепте жазылган. 91-93 годы, первое конституционное совещание. Как автор, Текебаев предлагает свою редакцию. Его не поддерживает парламент. 2002 год. Текебаев опять член конституционного совещания, его вариант не был поддержан. 2006 год. Его вариант не был поддержан. И наконец-то через лет 19, в 2010 году, предложенная Текебаевым во главе редакция поддержана на всенародном референдуме. И вдруг в 2016 году Атамбаев предлагает свой вариант. Вот на днях состоялась торжественная конференция, посвященная к 80-летию парламентаризма. И выступая там, в своем докладе президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что это был неправильный шаг, то, что мы внесли изменения в 2016 году. И так считает Текебаев. То есть путь конституционной реформы в Кыргызстане – это путь депутата, политика Текебаева. Конституция деген сөздү Текебаев деген фамилиядан бөлүп кароо кандай мүмкүн эмес болсо, парламентаризмди дагы бөлүп кароо мүмкүн эмес. Акыркы 30 жылдагы кыргыз парламентаризминин жарык жылдызы, каарманы Өмүрбек Текебаевдин аткарган миссиясы келечекте депутат болом деген ар бир саясатчынын китеп текчесинде турса артык баш болбос. Я думаю, что мы все прекрасно понимаем, да, что есть люди, имя, фамилия, действия которых непосредственно ассоциируются с парламентом, с демократией, с парламентаризмом, с новой и новейшей историей Кыргызстана. И как раз Өмүрбек Черкешевич Текебаев такой человек, да, то есть вся его жизнь связана с теми глобальными процессами, изменениями в новой и новейшей истории нашей страны, с развитием парламентаризма, демократии. Поэтому, безусловно, сегодня очень важно, что презентуется данная книга, где мы, наши современники, молодежь имеет возможность ознакомиться с объективным, интересным, разносторонним взглядом на то, что происходит с нашей страной вот буквально за короткий исторический период 25 лет. Өмүрбек Текебаевдин буга чейин түрмөдөн кататтуу кыргыз тилинде интервьюлар топтому китеп болуп чыккан. Албетте Текебаев жөнүндө алдыда дагы талай китептер жазылаары талашсыз. Текебаевдин китептеринин кызыктуулугу ал тарыхтын жабылган барагында эмес, мезгилдин арымы менен тең жарыша келе жаткан окурмандын замандаш саясатчысы болгонунда. Анткени Текебаевдин миссиясы аяктай элек эмеспи?